Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Alamlar жоқтан кылган. Жалгыз Аллах Таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын сүйкүмдүү кулу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Алифбе китебибизди баштайбыз тууган. Ушул китептен сабак кылабыз. Араб тилинде баардыгыбыз билебиз, оңдон сол жакка карап окулат туугандар. Бизде кыргыздарда мисалга кыргызча, кирче тамгаларда мисалы бул сол жактан оң жакка карап окулат да, мисалы могул жакта орусча турганда мынакей муаллим сани, правила чтения жана башка деп турат. Бирок араб тилинде жок, мындай окулат. Бисмилла мындайга, оң жакка карап окулат. Ушуну билели. Анан араб тилинде туугандар 29 тамга айтылат, баягы талаштар менен кошо, кээ бирөөлөр 28 дегендерден бар. Ошол тамгалардын баарын жатташыбыз керек. Эң биринчи бизден талап кылынган нерсе ушул тамгаларды жатташыбыз керек. Тамгаларды арабчада көңүл бурайлы. Тамгалардын айтылышы башка, тамганын аты бар, анан тамганын өзүнүн кыла турган иши бар. Же болбосо тамга айтылганда анын аты менен аталынат, окулунганда анын ошол окула турган нерсеси гана окулат туугандар. Мисалы, могул тамга алиф деп аталынат. Тамганын аты алиф. Куранда же болбосо ошол арабчада бул нерсе эмне тамгасынын эле созууну билдирет болду. Эгерде могул тамга бир жерде келсе, муну деп окуйсуз да, алиф деп окубайсыз. Бул тамганын аты алиф, окулушу чүнкү бул араб тилинде деп окулат туугандар. Деп окулунбайт. Деп көңүл бурайлы. Бул баягы койлор ма дейт го, ошол ма дегендеги тамга. Же өзбөктөрдүн асы, же болбосо бизде ошто же болбосо баккендеги туугандар көбүнчө ушул тамганы колдонот. Ошол тамгасы туугандар. Ушул алиф аты эмне экен? Алиф. Бул тамгалардын атын жазып алсаңыздар ham болот, өзүңүздөрдүн тетрадыңыздарга. Анан ошол аты боюнча жаттайбыз. Анан ал кантип окулушуну дагы үйрөнөлү. Айтылышы башкача, окулушу башкача. То есть аты бар, бул нерсенин аты бар, бирок кыла турган нерсеси бар. Мисалы, бизде телефон деген могул телефон, бул телефон, мунун бир канча функциясы бар, же болбосо бир канча аткара турган кызматы бар. Ушул телефон десек, ошол кызматтары менен кошо түшүнөбүз. Эгер бир нерсени фотоаппарат десек, фотоаппарат болсо, ал фотоаппарат бир эле сүрөткө тартат да, ал баягы ал менен сиз WhatsAppка кире албайсыз, ал менен сиз Telegramга кире албайсыз. Эмнеге? Анын аты фотоаппарат. Болду, бир эле кызмат аткарат алчы. Ошондой эле бул араб тилинде ал аты ушундай аталынат. Мисалы бизде фотоаппарат деп аталгандай, бирок ал менен сүрөткө тартуу кызматы ошондой. Ошондой эле араб тилинде тамгалардын аты бар. Ошол аты менен айтылынат. Тамганын өзүнү жалгыз турганда айтсаңыз, тамганын аты менен айтасыз. Сөздөрдүн ичиге келгенде аны өзүнүн кыла турган иши менен кошо окуйсуз. Мисалы бул алиф дедик. Мына биринчи тамга эмне дедик? Алиф деп айттык. Тамганын аталышы ушундай. Ал эми окулушу деп гана окулат туугандар. Түшүндүкпү туугандар? Айтылышы менен аткарган иши экөөнүн айырмасы ушундай. Ошондуктан баягы тамгаларды кээ бир туугандар алиф, ба, та десең, кантип булар сөз менен кошулганда бисмиллахиррахманиррахим болот деп. Мисалы, могул жерде могул ба тамгасы да, бирок бул жерде бул б гана болуп окулат. Анан бул жакта и келгендиктен би деп окудук. Мына экинчи тамга мынакей. Бул син тамгасы да, тамганын аталышы аты син, бирок окулганда с эле болуп окулат. Бисмилла. Көрдүңүздөрбү? Би син дегенибиз жок да, бисмиллахиррахманиррахим деп жөн эле с кылып окуп кеттик. Экинчи тамга ба тамгасы, могу точкаларга көңүл буруңуздар. Ушул жазылыш формасын жаттайлы туугандар. Жазылыш формасынын жаттайлы. То есть кантип жазылат? Ошол көңүл бурайлы. Неге дегенде, эгер могул жакта буга окшош тамгалар көп да, монда 2 точка болуп калса башкача болуп кетет уже. 3 точка болсо башкача болуп кетет. Караңыз, могул жерде монол экөө окшош болгону 1 точка менен айырмаланат. Бул менен бул экөө окшош болгону 1 точка менен айырмаланат. Монол ба тамгасы менен нун тамгасы окшош. Экөөдө тең 1 точка, бирок бирөөсүндө астында, бирөөсүнүн үстүндө. Туура жазылганда кээ бир жазылыш формасы бир аз башкачараак. Анан дагы бир нерсе көңүл бурайлы. Араб тилинде да баягы сулуу жазуунун түрлөрү бар туугандар. Сулуу жазуунун түрлөрү бар туугандар. Бул деген эмне? Бул кээ бир жазууларга окшой окулат. Мисалы, бул жакта бааны мынтип жазса, кээ бир жерлерде кичине башкачараак кылып жазат. Мисалы, бул жакта дотту мынтип жазса, кээ бир жерлерде Куранда, мисалы, мынакей Куранды алып карагандыгызда, мынакей. Куранда доттун жазылуусу, канакей, дот тамгасы катышкан. Алла. Мынакей, дот тамгасы мына бул жакта мынтип жазылды да туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мынакей, монтип жазылдычы. Бул эми жазылуунун сулуулугуга карап, баягы сулуу жазуу бар. Бизде деле кыргыздарда
Бул нерсени жазабыз, мисалга А тамгасын кээ бирөөлөр мынтип жазат да, А тамгасын мынтип жазат, кээ бирөөлөр мындай кылып жазат. Эмес, могул жерде куйругу менен жазат. Туурабы туугандар? Туурабы? Кээ бирөөлөр компьютерде мындай, ондо куйруктары жок, мындай кылып жазат. Бул жазуудун түрү да туугандар, бирок экөө бири-бириге окшош. Баягы биз компьютерде жазылган Аны да тааныйбыз, колдо жазылган Аны да тааныйбыз деген сөз да. Эми ошондой биз азыр ошол жазуулардын бирөөсүнү гана үйрөнөбүз. Калганы ушуга окшош эле. Ошол эле формада болуп, бирок кичине ал жак бул жактары өзгөрүү менен болот, ошого да көңүл бурайлы, ушуну жаттап алайлы. Анан мен мындай тама өткөн эмес эдем деп башка китептерден көргөндө таң калып жүрбөйлүчү. Бул экинчи тамганын аталышы бә тамгасы, бирок Б деп окулат. То есть биздин кыргыздарга окшош эле Б. Бул Та деп тамганын аты Та болот, бирок мунун окулушу Т. Биздин кыргыздарда деле Т тамгасы. Экөө кыргыздарга окшош, Бул бә, бул Та. Үчүнчүсү Сә тамгасы. Бул Сә тамгасы кыргыз тилинде жок. Бул тамганы айтуу үчүн тилдин учуну эки тиштин алдыңкы эки тиштин алдыга коюп туруп айтабыз. Сә деп айтканыбызда ушул тамга чыгат, Сә деп айтабыз. Андан кийин Жим тамгасы. Бул биздин Жга окшош эле болгон тамга. Жимге көңүл буруңуздар, ортосунда точкасы бар, Жим тамгасы ушундай. Жим, бул тамганын аталышы Жим деп аталынат. Жим окулганда Ж болуп кете берет, мисалы алганда аль-хадж, же болбосо ажыке деп айтабыз го. Ошол Жим. Хадж, аль-хаджу ашхурун ма'лумат дегендей. Бул Ха тамгасы. Бул Ха тамактын ортосунан чыгуучу тамга. Тамактын ортосунан дегенде эме бар, махраж бар. Махраж деген тамганын чыгуу орду. Чыгуу орду дегенде адам тамганы айтып жатканда ичинен воздух келет. Ошол воздух дененин кайсы бир ооз көңдөйүнүн, же болбосо ушул тамак көңдөйүнүн ооз менен тамактан чыгат, ошол жердин бир жериге ошол тамга көбүрөөк тиет. Же ооз көңдөйдү сиз какой-то бир формага айлантырасыз, тилиңизди бияка жылдырып же бияка жылдырып, анан ошону менен эмне болот? Тамгалар чыгат ошону мененчи. Бул Ха тамгасы ошол тамактын ортосунан чыгат. Тамактын ортосунан чыгат. Мен сиздерге азыр сүрөтү менен кошо чыгарып берем. Мунун сүрөтү могул жакта бар бекен, адашпасам. Бу да жок экен. Мен сүрөттү каякта калып берем. Мында да сүрөттөр жок экен. Иншалла мен кийинки сабакта көргөзүп берейин. Азыр ошол сүрөттү табыш бир аз кыйын экен. Кийинки сабактан көргөзүп берем буюрса сиздерге. Бул Ха тамгасы, Андан кийин бул эмне? Хо тамгасы. Бул Хо тамгасы тамактын эң үстүнөн чыгат. Эң үстү дегенде баягы тил келип чыга турган жери бар го. Тил тамактан келип ооз көңдөйүнө карата чыккан, баягы тиштердин башталышы жагы, баягы кичинекей тил деп айтабыз го, үстүндөгү кичинекей тилчи. Ошол жердин бир аз ылдыйрагынан Хо тамгасы чыгат. Бир аз ылдыйрагынан ушул Хо тамгасы чыгат туугандар. Субханалла, бул сүрөттү мен каяка коюп менем? Хо тамгасы чыгат. Аз туугандар.